Ошондуктан ар бир сөздү сүйлөп атканда сөз экен деп эле сүйлөй бербеш керек экен. Ушул сөзүм шариатка дал келеби, келбейби? Биринчиси. Шариатка дал келсе, ошол сөзүңүз орундубу, орунсузбу? Тигил жаныңыз адамдын көңүлүн оорутуп коебу же көңүлүн көтөрүп коебу? Ошого карап туруп анан сүйлөш керек экен. Сөз экен деп эле тапырат сүйлөй бербейт. Анткени кээ бир адамдарга көңүлүн көтөрө албайт. Таң көр, бул жетимдик деген бул жаман. Такыр жаман, Кудай сактасын. Атам десе дедирсин, бирок ботом дедирбесин дейт. Баланы жоготконда жаман деп турсаңыз, жаныңыздагы киши бир жума болсо баласын жоготкон. 6-7 класстын баласы атаны жоготкон жаман деп эле сүйлөп атасыз. Кудай сактасын, Кудай сактасын деп коет. Жаныңыздагы бала 6 класстын баласы, 5 класстын баласы атасын жоготконда бир эле жума болгон болсо, сүйлөгөн сөзүңүз орундуу болобу? Орунсуз да тура эмес да. Ага катуу тиет жүрөгүнө. Абайлаш керек экен да. Ошол үчүн тааныбаган чочун адамдардын жанында акырын сүйлөшүп, таанышып, секин, жакшы сөз сүйлөшүп, өзү баштап калса, анан секин ошо угулаш керек экен. Мына мусулманчылык ушундай.